Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Бүгүнкү сабагыбыз CNQ интерактивдүү доскасы менен таанышуу. Бул интерактивдүү досканын интерфейси өтө жөнөкөй. Мына меню сапчасы, инструменттер панели, иштөө областы, издөө талаачалары, эми ар бир менюдагы командалар менен таанышып көрсөк болот. Файл командасы, менюсунун командалары, правка, вид, страница, вставить, формат, рисование, инструменты, язык. Ушул жерде кыргыз тилин дагы тандасак болот. Мынакей биздин менюбуз кыргызча болуп калды. Файл жаратуу, ачуу, сактоо деп оңдоо, көрүнүшү ушундай кылып тилди дагы алмаштырып алсак болот. Эми ар бир инструменттер менен тааныша турган болсок, бул открыть файл деп турат. Эгерде мурда сакталган болсо, ошол файлды ачсак болот. Бул болсо копировать, бул вставить, бул отмена, бул выделить, мындай кылып бөлүп көрсөтсөк болот. Бул болсо экрандын көрүнүштөрү, мисалы үчүн полный режим десек мындай болуп калат. Эгерде режим аннотация десек, мына рабочий столубуздагы же болбосо керек документти айтып көрсөтүп берсек болот. Мынакей биздин жанагы рабочий столдогу нерсебиз ушул жерге коюлуп калды. Бул новая страница, жаңы бет коебуз. Беттерди дагы мындай кээде доскабызды ушундай жашыл түстө кылып алсак болот, же кара түс кылып ак менен жазсак болот. Муну бассак, бул жерде бизге мындай клеткаларды же узун жол сызыктарды ушунун үстүнө жазып иштесек болот. Мындай беттерди да коюп алсак болот. Бул бетти өчүрөт, ушул страницаны өчүрөт. Да деп коебуз. Мурда жазылган нерселер экен, мен жаңы бетке өтүп алайын. Андан кийин бул барактайт мурдагы беттерди. Мынакей. Бул болсо чоңойтуп көрүү, бул кичирейтип көрүү, бул переместить. Муну бассак, ошол дагы биздин кыймылдарыбызды көрсөтүп берет. Бул болсо шырма. Эгерде сабак өтүп атканда бир эсеп чыгарууга убакыт берсеңиз, ушуну коюп койсоңуз болот. Алар өткөндөн кийин escape бассаңыз өчүп калат. Мындан кийин бул болсо лупа. Азыр мен бир сүрөткө бөлүп алайын. Ушул лупаны бассаңыз, бул жерден мындай алып чоңойтуп, ушул көрсөтө турган нерсеңизди чоңойтуп же кичинертип көрсөтсөңүз болот. Өчүрүп коебуз муну. Андан кийин муну айттык. Бул занавес. Занавестин керек жерин гана көрсөтөм десеңиз, мындай алып тартып койсоңуз болот. Төрт жагынан тең тартсаңыз болот. Оң жак, сол жак, үйдө, төмөн жагынан дагы мынтип тартсаңыз болот. Ошондой эле мындай түрү дагы бар. Ортосунан ачып койсоңуз дагы болот. X белгисин бассаңыз өчүп калат. Андан кийин прожектор. керек жерин эле көрсөтөм десеңиз,
ошентип прожектор менен дагы көрсөтсөңүз болот. Аны эле программанын композициясын эле көрсөтөм десеңиз, ошентип прожектор менен да көрсөтсөңүз болот. Прожектордун ар түрлүү түрлөрү бар. 4 бурчтук, тегерек, 3 бурчтук. X'ти бассаңыз өчүп калат. Андан кийин ушул болуп аткан нерсени запись кылып, мындай кылып запись кылып, мына запись кетип атат. Ушул доскада өткөн нерсеңизди запись кылып алсаңыз да болот. Бизге азыр керек эмес. Мен неме деп коеюн. Мен бул саат балдарга кандайдыр бир тапшырма бергенде саатты коюп коюп убакытты ушунча 15 мүнөт убакыт берилет деп саатты коюп койсоңуз болот. Андан кийин бул жерде үн жазсаңыз болот. Ушул өзүңүздүн үнүңүздү жазып сактап алсаңыз болот. Мени бассаңыз токтоп калат. Кайра дагы улап жазып кете бересиз. Анан мени бассаңыз сактап берет. Мен сактабай эле коеюн, азыр өчүрүп коеюн. Бул болсо инструменттер, математика, физик, химиктерге аябай жакшы инструмент. Мен жаңы бет ачып алайын. Транспортер деп колдонуу чейип иштесе болот. Кук достан алмасак болот. Мисалы үчүн мындай кылып чийсек болот. Андан сырткары сызгыч транспортерди ошо X-ин басып өчүрүп койсок болот. Сызгычты дагы мисалы үчүн сызгычтын жардамы менен кошу дегенде тогуз деген санга коебуз. Андан оң жакты көздөй 1, 2, 3, 4, 5, 6 бирдик чылабыз. Демек 9 менен 6-нын суммасы 15 дегендей нерселерди дагы көрсөтсөк болот. Андан кийин бул циркуль диаметри ушул аралыктагы айлана сызсак болот. Мыштын сол кнопкасын кармап алып эле сыза беребиз. Мынакей бул жерин өчүрүп коебуз. Бул да ошондой эле формулалар жазсак болот. Ар түрдүү формулалар бар. Мисалы үчүн синус бул жерде x деп турган болсок, мындай болуп жазылып калат. Анан даяр графиктер да бар. Даяр графиктерди да койсок болот. Мисалы үчүн мына графикти коелу. Бир бар. X-тин даражасы 2/1 деген функциянын графиги. Аябай көп графиктер, математикалык белгилер бар. Ушуларды дагы даяр коюп иштесек болот. Ушуну менен физикада да ошондой эле нерселер бар. Мынакей оптика, лабораториялык жумуштарды жасаганда мындай кылып чоңойтуп, кичинертип, ар түрдүү балдарга көрсөтө берсек болот. Химиядагы мисалы үчүн лабораториялык жумуштарды түзгөндө мындай кылып көрсөтүп көргөзмө курал катары колдонсоңуздар болот. Бүгүнкү менен ушул сабагыбызды жыйынтыктап туралы. Кийинки сабакта дагы ушул интерактивдүү досканын калган инструменттери жана функциялары менен таанышабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.